Ооба, кесиптештериме кошулам. Атаңыз Таксимбей башынан алган катуу соккудан улам эс тутумун жоготуп алыптыр. Ишенимди айтып атасызбы? Ооба, менин диагнозумда ушундай чыкты. Анда бул канча убакытка чейин болот же өмүр боюбу? Так жообун айта албайбыз. Өмүр бою да, кыска убакытка да болушу мүмкүн. Аны убакыт көрсөтөт. Түшүнүктүү. Андан сырткары бул абал жөнөкөй эмес экенин билишиңер керек. Кандайча? Бул абалда оорулуу, башка жаракаттарды албаш өтө маанилүү. Бул темада олуттуу болгула. Аны нес кыла турган окуяларды, маалыматтарды акырындан көндүрүп айтып беришиңер керек. Андан сырткары кереги жок болсо жашыруун кармап угузбай турганыңар ар коркунучтан сактайт. Өткөндө канчалык деңгээлде эстеп атат? Муну так биле албайбыз. Азырынча бизге да табышмак. Бирок 2012-жылда жашап атабыз деп жооп берди. 5 жыл мурункуну эстеп атканын гана биле алдык. Башка суроо барбы? Сизди узатып коеюн анда. Рахмат. Дагы деле көргүн келбей жатабы атаңды? Көпөлөгүм. Жибек көпөлөгүм менен каякта жүрөсүң? Доктор менен сүйлөштүңбү? Карасаң, мээмдегинин баары учуп кеткен сымал. Акыркы жолу чарбада болчубуз. Коркан менен сүйлөшүп аткам. Михримах жөнүндө. Болду, ошол аял жөнүндө сүйлөбөчү азыр пайда бола калат деп аткам. Ошо болгону, ошо жерде калыптыр мээм. Бүт баары учуп кетти. Эстейин деп аракет кылып атам, бирок Болду ата. Өзүңдү кыйнай бербечи көп. ким бул? Булбу? Жесур. Күйөө балаңыз болом. Көпөлөгүм турмушка чыгыптыр демек. Сухан, кандай жаман. Мен сенин тоюңду да эстей албай жатам. Кантип мындайга көнөм билбейм. Баары түш сыяктуу. Кудайга шүгүр. Чыныгы күйөө бала деп ушуну айт.
Баануга жолуктум. Bülent. Eldeştiňerbi anan? Аны менен сүйлөшкөн турбайсызбы? Neme dep tigi kolуңдагы жазууну тергөөчүгө бербе деп эле сурандым, анан сага жакшы болобу дегеним эле. Эмнеге мындай кылдыңыз? Bülent'im. Ortabızda emne olsa bolsun, bирок sen менин уулумсуң да, бул ушу боюнча эле калсынчы, сураныч. Апа. Кечирим сурайм. Кечириңиз мени, апа. Кечириңиз. Апа, жасагандарым, айткандарым үчүн кечирим сурайм. Кечириңизчи. Canım oğlum. Bülent'im. Emne dedi? Kanday çeçimge geliptir? Жазууну тергөөчүгө бербейт экен. Eň sanın. Anan? Бирок экинчи көзүмө көрүнбө деди. Canım benim. Canım. Мына сага, мени да ата дейсиң дедиби? Ооба. Таксин корулда эсин жоготуп койгонуна эми ишендим. Эмне болду? Эмне деди доктор? Бүгүн ооруканада түнөсүн, эртең абалын карап көрүшөт, же үйгө чыгарып кетебиз, же азырынча бул жерде болот. Корхан. Сен бара бер, мен жанында болуп турам. Макул. Мен барайын. Бир нерсе болсо дароо кабар бер, келе калам. Болобу силердикине барайын, эжекемди карайын. Болгонун айтып берейин, жаны жай алсын. Рахмат, салам айт. Сен да бара бер кааласаң. Каяка? Сен менен эмне деп сүйлөштүк эле? Мындан кийин сен каякта болсоң, мен да ошол жакта. Демек, эс тутуму жабыркады дечи. Мен мындай нерселер кинолордо эле болот деп ойлошмун ага. Кызык иш болуптур. Туран, маанайың жакшы окшойт бүгүн. Сурабайсыңбы Рыза эми чарбаны кантип алат деп? Кылган үчүн жооп бере элек ал. Таксин деген неме? Күндө ар кандай окуя. Буга ыйласамбы, күлсөмбү, билбей калдым. Туура айтасың. Бирок тиги Рызанын эркин жүргөнүн ачуум келип жатат. Анын бир айласын таап каматышым керек. Мен да ошону айтып атам. Мына ушул үчүн чогуу боло албай жатабыз. Бирок аз калды. Мен Рызага эч качан тийбейм. Сага сөз бердим. Баары мыйзам чегинде болот. Жолун таап түрмөгө отургузам. Сен ошондо көрөсүң.
Корханым, аябай сарсана болдум. Тынчыңды албайын деп чала албай койдум. Эмне болду? Таксин ата жакшы элеби? Эжеке, сен бөлмөңө бара бер. Бүгүн аябай чарчадың ансыз деле. Макул Корхан. Кудай сага да, Суханга да разы болсун. Корхан. Сенин оюңча кылганың туурабы эми, жаным? Рейханды алып келгениңди айтып атам. Ал сенин атаңды бычактады го. Эми болсо биздин үйдө иштеп калышы бул акылга сыйбаган нерсе. Сен уят дегенди билбейсиңби, Жакиде? Кылгылыкты кылып коюп сүйлөгөнүн карасаң, эч нерсе болбогондой бетиме кантип карап сүйлөп атасың. Жаңылыштык каерде билесиңби, Жакиде? Сени өзгөрөрүңө ишенгеним. Жакиде өзгөрөт, акылына кирет деп ойлогонум үчүн мен күнөөлүмүн. Болду. Оозуңду ача көрбө, Жакиде, эч качан. Себеби баары бүттү, Жакиде, бүттү. Жолдун акырына келдик. Сени менен ажырашам. Балалуу болобуз биз. Кантип ажырашасың? Туура, балалуу болобуз. Ал төрөлөрү менен өзүмдүн камкордугума алам, Жакиде. Каяка бартасың? Сен жок бир жерге, сени көрбөй турган жай издейм, Жакиде. Азыр кете бер. Тыпылдап кайтып келгениңди билбей каласың. Тыпылдаган бойдон мага жалдырап келесиң. Көрөбүз. Сухан айым, атаңыздын кийимдери доктор бей сизге берүүмдү өтүндү. Рахмат. Эч нерсе эмес. Ким билет канча киши чалды. Кабатыр болуп атышкандыр. Жок, чынында анчалык деле көп чалышпаптыр. Кандай жалгыз киши бул? Өзү каалаганы үчүн ушундай болду. Болгону бир СМС келиптир, ал дагы белгисиз номер. Таксим Бей, кабатырланып жатам. Жакын арада сизге жолугууга барам. Адалет. Карап көрсөң муну? Демек ушунча күндөн бери билчү экен да каерде экенин. Булар жолугушпаптыр. Бирок байланышып сүйлөшүп атышыптыр. Азыр муну тергөөчүгө алып барсак телефон аркылуу Адалеттин каерде жашынып жүргөнүн таба алат. Акырын атаке. Болду өзүм. Бул үйдү жашоомдо биринчи жолу көрүп аткандаймын. Аябай өзгөрүп кеткен го бул үй. Ооба. Бул өзгөрүүлөрдү акырындап отуруп сен өз колуң менен жасадың. Жакшы болуптур го, туурабы, мага жакты. Менин келиним какта, мен жакшы көргөн келиним мени неге тосуп алган жок? Таксим Бейим, кош келиңиз. Сизди күтө берип уктабай калдык го. Бул аял ким? Гүлие, сен ишке алгансың муну. Салих каякта бетиңе түкүргүр десе, ооруканага да барган жок, ал акыбал сурап. Атаке, мен сага акырындан бүт баарын айтып берем. Сен көп кыжалатып болбо, макулбу? Жүр, сен бир аз жат. Жакшылап эс ал. Буларды карасам. Кая тур, болду.
эмне болуптур Таксимбейге? Седа мен да түшүнбөй калдым. Бул кишинин эс акылы учуп кеткендей көрүнөт. Мына сага уруксаатпы урматтуу тергөөчү? Кел Жесур, кел. Тынччылыкпы? Маселе менен келген жок деп үмүттөнөйүн. Жакшы. Эгер маселе болгон чакта деле сен өз ыкмаларың менен чечип аласың да. Таксин Горлуданын телефону. Мунун ичинде Адалет менен болгон сүйлөшүүлөрү бар экен. Балким ал аялды кармоо үчүн сизге жардамы тийип калабы деп ойлодум. Таксин Горулдан телефон эмнеге сенин колуңда жүрөт? Жесур. Же болбосо Жок, камсанабаңыз. Сүйхан берди мага телефонду. Таксимбей Адалет айым менен байланышы жок экенин айткан болчу. Чынында мен буга көп таң калган жокмун. Барып өзү менен сүйлөшүп келели. Сүйлөшө албайсыз. Сүйлөшсөңүз деле эч нерсе айта албайт ал. Эмнеге? Биз эмне кылабыз эми Сухан? Эмне кылмак элек? Доктурду айтканын уктуң. Атамды нес кылууга болбойт экен. Кээ бир нерселерди жаап жашырып коебуз. Калгандарын акырындан шашпай көндүрүп эстетүүгө аракет кылабыз. Болбосо мындан да жаман абалга түшүп калышы мүмкүн. Ушул болмок беле. Кылгылыкты кыла берсин, биз ага карабай көңүлүн оорутпаганга аракет кылышыбыз керекпи? Эмне кылалы Корхан? Маңдайын отуруп алып ооба, баарыбыз сени жек көрөбүз. Анан биз сенин балдарың сени таштап кетип калганбыз деп айталыбы? Сухан, ага жакшы мамиле кылуу мен үчүн оор болуп атат. Чын айтам, болбой атат. Билем, түшүнөм. Бирок канчалык жаман болсо болсун. Ал биздин атабыз. Азыр чын эле оорулуу. Буга көнөбүз эми. Сага бир нерсе айтайынбы? Атамдын бул абалы мага жакты. Атамдын көз карашы өзгөрдү. Жакшы көрүп атат. Уулум деди мага, ишене албай турам. Эски күндөрдөгүдөй десең. Билесиңби, кээде ойлонуп отуруп, анын кара ниет экенин көрбөй калганда гана, билбей калганда гана, аны менен өмүр бою сыймыктансам гана деп ойлоном. Мейличи. Эми бирөөнү тапканга чейин баарыбыз ушул жерде жашап турганыбыз оңго. Алган эмес сен Жакиден да алып келсең, Корхан, бир канча убакытка чыдап турушубуз керек. Аз убакытка, балким дароо эстеп калат. Анан бул абалдан чыгып кетебиз. Кудайдан сураналы, тез эсине келсин, тезирээк. Эми мына сага. Сени дагы эстей албай жатабы? Мен эле эмес. Акыркы 5 жылдык өмүрүн эстей албай жатат тилекке каршы. Бирок бул телефонду алып келгениң жакшы болду, Жесур. СМС жөнөткөн номердин артынан түшүп, Адалет айымды кармап алышыбыз мүмкүн. Уксаңыз тергөөчү. Бул аял менин атамды өлтүргөн. Аны кыска убакытта кармап түрмөгө отургузууңар мен үчүн өтө маанилүү. Муну кайра айтуунун кажети жок. Жесур, ук мени. Камсанаба. Бул жерге келгениң аябай жакшы болду. Колубуздан келгенин кылабыз. Жана эмне болуп атканын сага кабарлап турам. Мен жасадым, Жахиде. Жакшы көрчү эмес билең. Жок, жегим келбей жатат. Тамак жей турган табит калды дейсиңби менде? Болбойт андай кылганың. Кош бойлуусуң сен, кош бойлуу. Өзүңдү ойлобосоң, балаңды ойло. Макул, Рейхан. Токто, болду, тынчтан. Тим кояны болду. Мен нан жебейм, ташта. Акырын. Акырын.
Жахиде, бул менеменди түгөтөсүң. Болбосо жаман болот. Макул жейм дедим го, макул. Анан да колуңа береке, даамдуу экени көрүнүп турат. Айкорхан, кайтып келдиңби? Кудайга шүгүр. Даярдан кийимдериңди жыйна, чарбага барабыз. Бир канча убакыт ошол жакта болобуз. Чын элеби? Чоң рахмат. Ага, тынччылыкпы? Каяка жөнөдүңүз? Алыс эмес жерге, Кемаль. Немеге? Корлуда чарбасына баратам, бир канча убакыт ошол жакта жашайм. Кандайча? Анда сиз чарбада Таксин бей менен бир үйдө. Аргасызмын. Сюхан бул жака келбей жатпайбы? Мен неме кылайын дедим, мен барайын дедим. Анда Кудай сизге сабыр берсин, башка эмне дейин. Таксин бей менен чогуу Билем, Кемаль, билем. Кантип билбейин? Алло. Адалетке чалган болчумун мен. Бул жерде андай аял жашабайт. Туура эмес, чалып алдыңыз окшойт. Кандайча жок? Адалет айымдын үйү эмеспи? Жок, анын үйү эмес. Айттым го, туура эмес, чалып алдыңыз. Макул. Жаңылыштык болду, кечиресиз. Коюңузчу, Таксин бейим. Сиз бир аз жатып эс алышыңыз керек. Мындай болбойт да. Дароо туруп алыптырсыз го. Айыкпайсыз да мындай болсо. Суранам, отуруңуз, суранам. Дары ичүүнүн убагы келди. Адалет айымга чалдыңызбы, Таксин бей? Сен Адалетти тааныйсыңбы? Аны кантип тааныбай калайын? Албетте тааныйм. Ортобуздагы биздин мамилени билгенден кийин Корлудадан чыгып кетпеди беле? Өтө жаман ажыраштыңар. Экинчи көзүмө көрүнбө деп атпадыңыз беле акыркы жолу, эсиңизде жокпу? Мамилебиз? Ооба. Таксин бейим. Биз экөөбүз көптөн бери немебиз го? Түгөйбүз дегеним. Сюхан үйдөбү? Ооба, үйдө, келиңиз. Жесур, сен эмне кылып жүрөсүң? Сен бара албасаң мен келем. Сага айтпадым беле, Сюхан? Мындан ары силер кайда болсоңор, мен да ошол жердемин. Бирок болбойт. Эгер эки башка бөлмөдө турабыз десең, ага да макулмун. Бул колумдан келет. Силер үчүн муну да жасайм. Бирок мага кет дей көрбө, суранам. Айланада рыза эркин жүргөндө кете албайм. Болбойт.
демек ата менен бир чатырдын алдында жашай бересиң. Ушуга чыдайсың, туурабы? бул оңой болот деп айта албайм сага, макулбу? Бирок сен үйгө кайтканга чейин ушул жердемин. Ушул жерде жашай алам. Чыдаганга аракет кылам силер үчүн. Корхан, сен тамашалап аткан жоксуңбу? Ошондой болсо гана Мехрим акайым, бирок абал оор. Ойто, мындайга ишенгим келбейт экен. Мен укчу, ал бизди алдап жүрбөсүн. Ал жагын биз да ойлондук, бирок кийин ишенип калдык. Келип өз көзүңүз менен көрүп кеттиңиз. Аяндайды качырмак белем. Бүгүн сөзсүз тие кетем. Анын азыркы абалын сөзсүз түрдө көрүшүм керек албетте. Макул Мехрим акайым, мен да ошол жерде болом. Макул жаным. Жакшы кал. Жахиде, Баратам. ушуга да шүгүр. Баратам. Ой. Мына келдим. Ой, акыры бул үйдөн да кутулдук. Бизге жамандыктан башка эч нерсе алып келген жокко. Буйрусам мурдагыдай болорбуз. Чарбадагы үйдө кандай бактылуу элек, эсиңдеби Корхан? Куру кыялдарга жетелене бербе Жахиде. Ал жерге атамдын айынан баратабыз. Бул оюн жөн гана. Иш бүтсө эле сени менен ажырашам. Отур. Апа. Жакшы элесизби? Таксин, Эмне болуптур Таксим бейге? эсин жоготуп коюптур. Эмне? Ооба, ал адам эсиндегилерин чыгарып коюптур. Карман албай кеттим. Кандайча? Мээси айнып калыптыр. Эмне ойлонуп атасың? Немени? Өрттөн кийин ушул жерде менин жаратымды таңып бербедиң беле? Эсиңдеби? Айтпа. Аны эстеген сайын эсим кетет. Бүрөnt кантип мындайга колу барды? Мага бир нерсе болсо кайгырат белең. Аны ойлоонун өзү коркунучтуу. Угуп атам. Жесур, сигналдардын жардамы менен телефонун багытын аныктадык. Сага кабар берип коеюн деп чечтим. Бул сонун кабар. Кайда экен анда? Ишенбейсиң, бирок өтө жакын жерде. Корулуда мейманканасында. Эмне болду? Ага, Кир демейинче кирбе деп канча жолу айтам сага, я. Эмне керек сага, эмне? ага, полиция келди, сени сурап жатышат. Эмне кылабыз? Бул тигиге байланыштуу болсочу. Уф, тынчтанчы Туран. Сен ушул коркок көздөрүңдүн айынан башыбызга бир балия ачасың. Мени кара, үлгү ал. Комиссар, Рыза бей. угуп атам. Сизге жардам берейин.
жашыруун жүргүзүп жаткан иликтөө иштерине байланыштуу мейманканаңызды тинтүүгө алышыбыз керек. Тинтүү уруксаты менен таанышсам болобу? Сарсана болбоңуз, тергөөчүдөн уруксат алдык. Макул анда. Каалаган жериңерди карап чыксаңар болот. Ага, сен оюңча эмне издеп жатышат? Телефондо окшойт. Бөлмөңдөбү? Ооба. О. Эми эмне кылабыз? Корханым, сен эмне десең дей бер, бирок мен бир жамандыктын артынан сөзсүз жакшылык келер деп ишенем. Анын үстүнө кызым тиги жинди аял менен чогуу чоңойбой турганына аябай кубанып жатам. Жахиде, сен өзүңдү бул жерге көндүрбө. Атам жакшы болгондо үйү бар үйүнө, үйү жок карагайдын түбүнө кетери анык. Айыгып кетсе албетте. Жок, эми доктор айтып турго, бул эс тутумдан ажыроо айыкпастар деп. Ошол себептен айттым. Сен бирок көп сүйүнбө. Себеби Таксин Корулда эртеби кечпи сөзсүз чындыкты билет бир күнү. Атаңдын ордуна сен баарын унутуп калганыңда, Корхан. Анда баары сонун болбок. Мага кылгандарыңды унутууну сенден да мен көбүрөөк каалайм, Жахиде, билесиңби? Бирок бул мүмкүн эмес. Мен Таксинбей менен учурашып келейин. Рейхан! 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 Ой, эңгур дегенде кезип бергиле, өлкөдө эмне болуп атканын билейин, жок дегенде. Атаке? Жахиде, кызым сен кайда жүрөсүң? Кел, кана кел бери. Ушул жерде эле мен, атаке. Батыраак айыгып кеттиңиз. Баарыбызды аябай коркуттуңуз да. Ой, тиги эмне? Менин көрүп атканым чын элеби? Муну карасаң. Ооба, неберелүү болосуз. Жакында үй бүлөбүзгө кичинекей айым кошулат. Көз тийбесин буйруса айтканыңдай болот. Муну карасаң, керемет. Демек менин тиги шалакы уулум мышык болуп бир чычкан уулаган экен го акыры. Мен ук дароо неберемдин урматына кече уюштуруп куттуктайлы. Атаке, майрамдадык го, куттуктабай коймок белеңиз. Болгондо да сиз каалагандай салюттар менен. Муну карасаң, эч нерсе эстей албай жатам. Мен кайрадан буларды качан эстей баштайм? Өтө аз калды, атаке. Сабыр кылыңыз, убагы келгенде айыгып кетесиз. Анан да сизге 2 жолу сүйүнчүлөп жатам. Жакшы да бул дагы. Мени кара, Жахиде. Оксаң, мени ушунчалык бактылуу кылдың дейсиң. Мындан кийин менден эмне кааласаң сура. Ай, көп жашаңыз, атаке. Акыркы жолу сурап атам. Адалет Корулда каякта? Билбейм, канча жолу айтам. Аны мен жашырган жокмун. Анда бул телефон кандайча сенин бөлмөңдө болуп калды? Ал Адалеттин телефону эмес. Макул, туура эмес тамашалап алдым, бирок жаман ниетим жок болчу. Адалет түрмөдөн качып кеткенде, анан изин жашырып кеткенден кийин күйөө балам өтө жаман абалга түшкөндөн улам ушундай оюн уюштурган болчумун. Оюн? Эми адам жаман абалда калбасын, жок болуп кетпесин, үмүтүн үзбөсүн деп ага Адалеттин атынан СМС жазып жөнөтүп турдум. Тиги кандай сүйүнүп жакшы болуп кеткенин билгениңиздеби? Билем. Мен кызыктай кишимин. Бирок
жалган смс жазуу күнөө болбосо керек го дейм. Туурабы? Ой Корхан, телефонду таң калганыман айта алган жокмун. Айыгып кетсин, өтө оор абалга калыптырсыңар. Рахмат, бирок али айыга элек, көрөбүз го. Аз күндө айыгып кетет деген үмүттөмүн. Муну баарынан да сен каалап турганыңдан эч шегим жок Булент. Бул эмне дегениң? Себеби өнөктөшүң сени да фирмасында чогуу уюштурган былыктарыңарды да унутуп койгон. Жылаң аяк, жылаң баш жалгыз калдың. Корхан, суранам эми. Биз оорлук ишини көргөнү келбедикпи? Демек, Мехмет да жумуштан кеткендечи. А мен болсо эмнеге коопсуздуктан бир да киши көргөнү келбейт деп ойлонуп аткам. Билишимче Корулданан көчүп кетишкен алар. Мени кара. Тиги Сухан турмушка чыккан киши. Ким экен ал? Кимдин эмнеси экен ошол жөнүндө айтып берчи мага. Атеке, аны Сухан өзү айтсынчы, өзү айтып берем деп жаткан капа болот анан. Мени ук. Эмне мени алдап жатасыңбы сен? Ой, ошондой да болмок беле атеке, коюңузчу, анткен жокмун. Кирсек болобу? Албетте, Мехрима хайым, кириңиз, биз атам экөөбүз сүйлөшүп отурабыз. Бу Корлуда да баары өзгөрүп турат. Бирок өзгөрбөй жүргөн жалгыз сенсиң, Мехримах. Кантип калууңан жазбай жүрөсүң, айтчы. Шайтан менен келишим түзүп койдуң беле эмне? Таксини минтип мага жагалданып атканыңа караганда башыңды жакшы эле жерге уруп алсаң керек. Ишенсең айыгып кет дегенге тилим бурулбай жатат. Айыгып кетиңиз, Таксим бей. Мени карагыла. Өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргөйлем деп чардабагыла силер. Уктуңарбы? Айгар менен дароо фабрикага ишиме кайтам. Ушуну билип койгула. Буйурса. Мени кара. Сенин могу апаңчы өрдөк жокто чулдук бий болуп калса керек. Таксиним, сен ага кыжалат болбо. Мен мурдагыдай фирма иштерине аралашпай калгам. Саясатка аттанып жатам. Шаар мэрлигине талапкерлигимди көрсөттүм. Койчу Мехрима кой. Бүт нерсеге аралашып басып жүрөсүң, эми ушул иш калды беле мурдуңду тыкпаган. Тиги Шүкрү сага ал орунду кармата салмак беле я. Шүкрү жетекчинин заманы өткөнүнө канча болду, Таксин? Анын да уру бүткөн эбак эле. Сен сураба, мен айтпайын. Анын жалгандарына келжирегенин ишенген жокса, туурабы? Демек адалетти бир нерсе кылган, күнөөсүн жабуу үчүн аракет кылып жатат. Ооба Жесур, сени менен бирдей пикирдемин. Тирүү болгондо качан эле колго түшмөк. Жана тирүү экендигине болгон далил да жасалмай экен. Бирок далил жок. телефонду бөлмөсүнөн таптыңарго. Бул жетиштүү эмес. Билдирүүнүн жалган экенин негизде бере албайбыз. Адалеттин жардамчысы аны акыркы жолу Рыза менен жолукканы барарын айтпады беле. Балким аны көндүрсөк сотто күбө болуп бериши мүмкүн. Бирок күбөнү да жокко чыгарышы мүмкүн. Ук Жесур, эгер биз мунун кылмыш экенин аныктагыбыз келсе, Адалет Корулданын денесин табышыбыз керек. Ой ага, каяка жоголуп кеттиң? Сени камап коюштуу деп аткам. Акырын келесо, угуп калышат бизди, кишилер бар жаныбызда. Анан да ал эмне дегениң? Эмне кылдык камап койгудай? Бардым, билдирүүмдү берип кайра келдим. Телефон маселеси эмне болду? Сага канча жолу айттым, бул иш башыбызга бале болот, антпей дедим. Укпай койдуң го мени. Туран, эмне мага акыл берчү сен болуп калдың? Эмне мен ашча сүйлөй албаймынбы? Ук, ал иш мага да тиешелүү экенин унутпа. Эгер ошончолук коркуп атсаң, акылыңды жыйып, мени менен жакшы мамиледе бол. Болбосо көзүмдү ирмебей туруп сени жок кылам. Макул. О, Кудайым ай. Мен эч нерсе деген жокмун го. Кудайым ай. Теги Зайтун ханшасын карасыңар. Биздин шаарга мэр болот имиш.
буга бирөө добушун берчи болсо аны өп желкесине миндирип алсын. Ага өзүнүн уулу да добуш бербейт. бирок жеңип чыкчудай түрү бар. Кайчай оолум, Михримаким мергим. Бул корлудан бир гана ээси бар. Менин уруксатым жок, эч ким мэр боло албайт, түшүндүңөрбү? Мени уксаңар. Мени ошолмастан бычактаткан жокпу? Ким? Мехрим акайымбы? Башка ким болмок эле? Бул шайлоо алдындагы тоскоол болбойн деп ошол кылса керек. Ой атеке, ошондой да болмок беле. Кайдагын айтасың да? Анда ким? Оюма башка бирөө келбей жатат. Мени ким эмне максатта өлтүрүүнү кааламак эле? Окуяны жеринде көргөн билген эч ким жок. Сен болсо эч нерсе эстей албай атасың. Атайы жасалган нерсе болбошу да мүмкүн, кырсык болгондур. Биздин оюбуз ушундай. Кайдагы кырсык? Ушундай да кырсык болмок беле. Курсагыма бычак сайылтыр, доктор ошондой деди. Доктор көп ойлонуп мээңди чарчатпашын айтты. Буларды ойлонбо. Чындык албетте бир күнү белгилүү болот. Кантип ойлонбойн? А эгерде жарым калган ишиң эртең бүтүрүүнү кааласаңчы? Андай нерсе болбойт. Эгер ошондой иш болуп калса, сага кам берчү киши да бар үй бүлөдө. Күйөө алабыз. Ооба десең, ошондой болуптур ооруканада. Рахмат күйөө бала. Чынында кайнатаңдын өмүрүн экинчи ирет сактап калдың. Эң сонун. Экинчи жолу? Бул узун окуя ата. Мен өзүм сага айтып берем. Эртең фирмада чогулуш кылалы. Унутулган жылдар ичинде эмнелер болгонун мага айтып бергиле. Сен да биздин фирмада иштейсиңби күйөө бала? Эмне күч күйөө болуп кирдиң беле фирмага? Я, Сухан. Сен мага эмне болгон унчукпас күйөө бала таап бергенсиң? Жигиттин оозу бар, тили жок. Эмне болду ата? Жакпай калдыбы? Эмнесин жактырайын? Рейхан эмне мени өлтүргөнү калган го. Бул аял мурда мынчалык туз салып тамак даярдачу эмес. Ой атаке, ошондой да болмок беле. Бул тамакты Рейхан айым жасаган жок, тиги Гүлия жасады. Ошол себептен. Рейхан кайда? Салих да көрүнбөйт го дагы деле. Алар бул жерде иштебей калышкан. Кандайча? Эмнеге кетишти? Кууп чыкпадыңыз беле атаке? Салих бей сиздин артыңыздан бир нерселерди жасаган экен. Сиз билип калып аябай ачууландыңыз да жумуштан айдап жибердиңиз. О, Кудай-ай, койчу, эмне кылыптыр? Ой, аны эмне кыласыз? Ансыз деле унутуп калыптырсыз, жакшы эмеспи? Анын баарын эстеп эмне кыласыз? Анан да өлгөндүн артынан сүйлөсө болбойт. Салих өлдүбү?